Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн биздин расмий Instagram баракчага бир мекендешибиз видеону отметка кылып жөнөткөн экен. Ал мекендешибиз Москвадан аэропорттон Ошко учуп баратып, ошо Победа деген авиакомпания менен учкан экен. Ал жерден ар бир мекендештен, ар бир эмес, көпчүлүк мекендештен кошумча 6000 рубльдан багажга алды деп даттанып атыптыр. Эми ошол видеону азыр бир сыра көрүңүз, андан ары сөздү уланталы мекендештер. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Биз Москвага Ош багыты боюнча Победа авиакомпаниясы менен келгенбиз. Ушул рейсте келген баардык элдердин 40% кыйынчылыкка душар болду. Кичине жүктүн оордугунан эмес, габарит деп бизден ар бирибизден 6000 алды. Чектери менен ушинтип. Самолеттин ичиндеги бардачокторго кеңири сумкабыз батат. Булар кичине решетке коюп койгон. Ага эч ким сумкасы батпай, ар бирибизден 6000 алды. Ушул компаниядан билет албаңыздар, кыйынчылыкка душар болосуздар. Урматтуу мекендештер, эми бул авиакомпания Победа боюнча ошол алардын сунуштары боюнча, условиясы боюнча бир сыра айтып коеюн. Бул лоукостер. Лоукостер деген бул англисче сөздөн арзан баа деп чечмеленет. Бул Победа компаниясы болсо Аэрофлот, баарыбыз билген Аэрофлот компаниянын дочерный фирмасы болот, ошолордун астында иштейт. Биринчиден алар ошо Россия Федерациясынын ичинде биринчи линияларын чыгарып, ошол билеттерди арзан сатуу үчүн булар ошол багаждын көлөмүн азайтып, кээ жерде багажы жок болсо дагы кенеде эле объемдогу багаждарды коюп, атайын арзан баа менен билеттерди сатат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесинде таксопарктар абдан көп. Бирок ушул таксопаркты биздин мекендешибиз Бишкектин кулуну Акрам деген жигит ачыптыр. Эң жакшы шарттар менен подключение кылат, арендага берет жана выкупка да машинелерди берет экен. Биз сунуштайбыз, текшердик, диаспорадан десеңиз эң жакшы шарттарды түзүп берет. Номери +7 495 085 50 00. Дагы бир жолу диаспорадан жакшы шарттарды түзүп берет. Жакынтан баштап ошо эл аралык рейстерди баштады. Алардын ичинде Кыргызстан да бар. Ошо Кыргызстанга учкан мекендештерибиз ошол билбестик кылып койгон окшойт. Эми кыскача ручной кладь деп коет, 10 килограмм деп жазып коет. Бирок ошо 10 килограмм деп жазган менен ручной кладьдын баасы эмес, көлөмү болгону 36-30-27. Мен азыр дагы киргизип коем. Ошону көп мекендештер кирбейт. Ал кенеде эле чемодан болуп калат. Чемодан эмес, кенеде эле сумка эле. Андан ашык болсо ошо лоукостер кошумча акча алат. Лоукостер ошондон акча табышат. Ордуңарды алмаштырам десеңер, аларга кошумча акча төлөйсүңөр. Кээ бир учурда болгондо эле ошол паспорттун фамилия эмясын жазып, отчествосын жазбай койгон күндө дагы ошо отчествосын жазбай коюпсуңар деп ошо лоукостерлер кошумча 3000-4000 рубль алган күндөр да бар эле. Ошон үчүн бул ошол лоукостердин саясаттары, ошо Победа компаниясы менен учкан мекендештер ошону сөзсүз түрдө эске алып коюңуздар. Анан кийин Кыргызстанга учуп атканда ошону бир сыра тактап, чемоданды дагы ошого жараша көлөмдөрүн ала жүрүңүздөр. Ошондой мекендештер. Анан кийин көп эле мекендештер азыр жайында Кыргызстанга учат. Учардын астында авиабилет аласыздар. Ошол биз иштешип жаткан мекендешибиз бар, авиабилет сатат, Дөөлөт деген жигитибиз. Номерин айта кетейин, +7 925 129 64 56 номери. Арзан авиабилеттер ошол жигиттерибизде. Ошон үчүн лоукостерден сак болуңуздар мекендештер. Көрүшкөнчө.